Бул материалда санариптешүүнүн натыйжасында кыргыз медиасындагы жаңыланган багыттар, аралыктан иш алып барган көз карандысыз иликтөөчү фрилансер журналисттердин ишмердүүлүгү, чыгармачылыгы, чоң акчалар сунушталат, мисалы үчүн абдан чоң напсымды кое бергенде мен ушул фрилансер журналисттердин эң байы мен болот элем. Фрилансер болуп иштөөнүн оң жана терс жактары. Тактап туруңуз. Сиз парктын зонасы дедиңиз. Эми парктын зонасы эмес деп чечимди архитектура айтып атат могу жерде. Ошондо кимиңерге ишенесиз? Архитекторго ишенесизби же силерге ишенесизби? Эми парктын зонасы деген чын. Анын эмгек акысы жана коопсуздугу кеңири баяндалат. Негизи эле ушу фрилансер журналисттер жөнөкөй журналисттерден эмнеси менен айырмаланат? Редакцияларда иштеген, телеканалдарда иштеген. Фрилансер журналист деген менимче бул эркин жумушчу дегенди билдирет. Эми анын ичинен журналистика чөйрөсүндө бул эркин журналист деген түшүнүккө келип такалсак болот. Эң биринчи бул фрилансер термини Вальтер Скоттун эң жанагындай Айвенто деген чыгармасында кезиккен, ал мындай кыргызча мааниси эркин найзакер деген маанини түшүндүрөт да. Негизи эле фрилансер журналист бул бүгүнкү кыргыз коомчулугуна келип аткан жаңы жагдай, жаңы көрүнүш деп белгилесек болот. Анткени Советтер Союзунда, андан бери постсоветтик доордо бул фрилансер журналистикага дээрлик мүмкүн болгон жок. Анткени фрилансер журналист бул кайсы бир гезит, журнал, медиа, телевидение, сайтка көз каранды эмес, алардын цензурасынан алыс болгон жана баш ийбеген, өзүнүн саясий кайсы бир топко эркин пикирин билдире турган журналист деп билсек болот. Фрилансер журналист мен айткандай жогорудагыдай эркин ишкер. Ал эми жөнөкөй журналисттин айырмасы бул кайсы бир маалыматтык булактын кызматкери, айлык алган, ошол жакта иштеген кызматкер катары деп бааланат. Ошол эле учурда бүгүн эми заман талабы десек болот. Мен буга чейин ушул телевидениеда иштеген жайым бар, ал жактан бир топ ушул телевидение журналистика чөйрөсүнө аралашкам, ал жактан маалыматтарым жетиштүү эле, жакшы тажрыйба топтодук десек болот. Бирок мага дагы да бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өтүү, жаңы этапка чыгуу бул мындай жан дүйнөмдүн каалоосу да. Ушул нерсеге абдан кызыгып, мен дайыма эң чечимим ушундай эркин журналист болгондо. Анткени буну менен эмнени сездим мен? Элге жакын, алда канча жакындыгымды сездим. Мурда таң аткандан саат 6-га чейин бир кайсы бир мекемеде отуруп иштөө болуп турса, ал эми фрилансер журналистикада ушул багытта мен бир күндө бир маалымат эмес, бир топ маалыматтарды чыгарганга жана алганга абдан ыңгайлуу. Анткени мына санариптин доору, цифровизация доордо биз маалыматты алуу, убакытты туура пайдалануу, эффективдүү пайдалануу, ошондой эле элге чындыгында кайсы көйгөйлөр маанилүү экендигин мындай эркин балып ала аласың да. Мына ушул жактары абдан ыңгайлуу, жакшы. Ошондой. Негизи ушу өлкөдө болуп аткан мыйзамсыз аракеттер, адилетсиздиктерди дагы мындай ачыкка чыгаруу оюңуз болсо керек, ушунун аркасындачы эркин болуу. Ооба да, жогоруда айтпадымбы, кайсы бир саясий топтун же мурдагы биздин тарыхка кайрылсак, жанагы Советтер Союзунда, андан бери постсоветтик доордо бир топ эле кысым болгон, цензура болгон. Мына эми биз жанданып, эми мына кыргыз журналистикасында фрилансерлер көбөйдү. Кайсы бир маалымат алуу адамдар маалыматтык эркиндикке чыкты. Мисалы үчүн мурда КТРКны гана көрсө, азыр баардык технологиялар өнүгүп, цифровизацияда интернет, сотка баарынын колуна түшүп атат. Мындайча айтканда, адамдар кандай маалымат керек экендигин өзү оңой эле таап алат. Жана кимди көрөрүн адамдар өзү таап алат да. Мисалы үчүн бизге абдан ыңгайлуу. Ошон үчүн эл көйгөйүн, элдин күрөө тамырындагы маселелерди көтөрүү бул эл үчүн абдан ыңгайлуу да. Мына
аксакалдар мисалы көрөбүз да, соткадан көрүнөт. Биздин программаларды кайсы адамдар көрүп атат, канча жаштан канча жашка чейинкилер көрүнүп атат. Бүт жанагындай жаш курактар чыгып калат да, статистикасы. Мисалы үчүн 65, 70, 75, 80деги кишилер да көрөт экен да бүгүн биздичи. Мына ушундай апалар жолдон барат, батасын берип калат. Мына ушундай жагдайдан биз чындыгында азыр фрилансер журналистикага абдан керек. Ушул багытка барып бизде да абдан көбөйүп кете бергени жакшы да. Негизи эле эми ошо мыйзамсыз аракеттерди чыгарып атасыздар, элдин көйгөйүн чыгарып атасыздар. Эми бул албетте бийлик өкүлдөрүнө жакпайт деген десек дагы болот да. Анан ошо фрилансер журналисттер эркин сүйлөйт, көз карандысыз деп атабыз. Коопсуздук жагы кандай болот? Бул эң маанилүү жагдай, анткени көп биздин кесиптештер дейбизби, ошол канча миңдеген журналисттер бүтөт бир жылда, канча окуу жайдан бүтөт. Анын баары эле журналист болуп кете бербейт да. Анын бир топ себептери бар. Мисалы үчүн ушундай үй бүлөлүк көз караштар болуп калат, коркуп иштебүсүн каалабаган тараптар болот. Бирок эми журналистиканы тандагандан кийин бул тараптын ысык суугуна чыдаш керек. Эми ар бир адам өлүм даамын татуучу да. Ар бир киши өлөт, өлүм келет. Бирок ошол өлүмдө кандай жашадым жана эмне кылдым деген суроолор абдан маанилүү. Мына ушул жагдайдан бизди түйшөлткөн эң маанилүү нерсе ошол. Биз эч качан өлүмдөн коркпойбуз. Биз өлүмгө тике карайбыз жана чындык үчүн биз эч нерсени чындыкка алмаштырбайбыз. Мына ушул жагдайда бир топ мисалы үчүн бизге мына ар бир берүүнү чыгарарда бүт адамдарды салышат, тааныштарды салышат, досторду салат, туугандарды салат. Жада калса такыр болбогондо коркутат да. Анан эми эл үчүн чындыгында керектүү маалыматпы? Ал адам чындыгында элдин акысын жеп, ушундай элдин рызкысына суук колун салып атабы? Биз ала кишини аябашыбыз керек да. Мына ушундай стереотипке биз келгенде гана Кыргызстанда мыйзам иштеп баштайт, Кыргызстанда адилеттүүлүк иштеп баштайт. Адамдар мындай коопсуздукта чындыгында мындай көп адамдар акыркы учурларда сен ушул амандыгыңды эле тилеп калса, ар бир берүүңдөн кийин сени ушул биз коопсуздугуңа абдан көңүл бурабыз, ушундай болот депчи. Анан чынын айтсам эми айтпадымбы, ар бир адам өлүм даамын татуучу, эч качан гарантия жок өлүмгө. Анан мына ушул учурда биз эми чындыгында унутуп калабыз коопсуздуктучу. Ушундай бир образга, ушундай бир эмеге киребиз, жан дүйнөбүз менен сүйөбүз. Ушундо биз корко турган эч нерсе жок. Өлчөк дагы абийирибиз таза кетет да. Ушул жагдай маанилүү. Анан негизи эле мамлекет тарабынан ушул эркин журналисттерге көз караш кандай, аларды мындай колдоо болобу же наоборот жана кысым көрсөткөн убакыттар көбүрөөк болуп атабы? Мамлекет тараптан эми ким эле өзүнүн кемчилдигин ашкере кылгысы келет? Албетте жок. Бирок биз айла жоктон барабыз дагычы. Анткени мына 30 жыл деген термин мындай бир өзүнчө популярдуу болуп кетпедиби? Мына ошол 30 жылдын ичинде мамлекетибизде баарын жаап жашырып, баарын кой мен айтпайын же чыкпасын деп жүрүп ушул акыбалга келдик да. Ошондон улам биз эми чынын айтканда биз бул кандай деп айтсам эми мамлекет бизди уккусу келбейт, көргүсү келбейт, бирок бизди эл көрөт да. Биз ошол эл үчүн көгөргөн. Биз мындайча айтканда каалайбы каалабайбы маалымат алганга укугубуз бар. Анткени Конституцияда баш мыйзамда так жазылган. Журналисттин профессионалдуу ишмердүүлүгү жөнүндө абдан маанилүү, чөткө көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мамлекеттик органдарга эгерде биз мыйзамды билсек, биз ошондой талап кылып, аларды үйрөтүп атабыз да азырчы. Ошон үчүн аларга мыйзамды аткаруучу ал мамлекеттик орган ким? Бул мамлекеттик орган бул жөнөкөй жарандардан айырмасы мыйзамда кандай жазылган болсо ошол нерсени аткарыш керек. Биз ошону талап кылганды көбүбүз билбейбиз да. Мына ушундан улам биз талап кылабыз, тоскоолдук кылгандыгына карабай алардан маалымат алабыз. Орду айта кетсеңиз, ушу фрилансер журналистиканын Кыргызстандагы орду өнүгүүсү негизи канча жылга чейин барат? Фрилансер журналистикасы келди, doğru. Мына бул
батыш өлкөлөрүндө, Европада, Америкада мисалы үчүн фрилансер абдан өнүккөн этапта. Бизге жаңы келген түшүнүк болуп атат, жаңы термин, жаңы жагдай. Бирок менин оюмча абдан бул тармак өнүгөт. Анткени баары мындай орусча айтканда пафос болуп калбадыбы. Ушундан тажады, бир вакуумдан чыкты да, адамдар эркин маалымат алат, эркин жүрөт. Журналисттер дагы өзүнүн профессионалдуу ишмердүүлүгүндө бул абдан керек багыт. Фрилансер бул кандай? Фрилансер кээ бир адам мисалы үчүн сонун макала жазат да, бирок тартканды билбейт. Кээ бир журналисттер абдан мыкты голос сонун, бирок сүйлөгөндү билбейт. Мына ушундай тармактардан көп тармактын жыйынтыгы десек болот да, ошону талап кылат фрилансер. Бардык тараптан сен универсал болушуң керек да, тартканды да, сүйлөгөндү да, жазганды да, жана башка бардык журналистиканын мындай бир эмелери керек, тармактары керек. Ошондуктан мен айттам, азыр журналистикага жаңы келди, бул менин оюмча абдан өнүгүүсү туура болот. Ошондо биз бир гана байланбайбыз кайсы бир маалымат булагына. Ошол эркин журналисттер гана бүгүн коомчулукту оңдой алат. Алар кайсы бир саясий же топтун кызыкчылыгын колдобойт. Чындыгында элдин көйгөйүн ачык чагылдырганга чоң мүмкүнчүлүк болот. Эми ушундай журналисттерден кимди билесиз азыр белгилүү болуп келе жатканчы? Эдрис Исаков, Болот Эмиров, мындан сырткары. Эми азыр толтура, анын баарын айткандын менимче кажети жок, азыр абдан жакшы өнүгүп келатат. Анан эми бул тармакта буйрса чоң дагы кемчилдиктер да болуп атат, бирок эми баарысы бара-бара түзөлөт. Көч профессионалдуу тажрыйба абдан маанилүү бул эркин фрилансер журналист үчүнчү. Ал үчүн телевидениянын школасынан өтүшү керек, кайсы бир маалыматтык медиада иштеши керек, ошол жактан урулуп, согулуп, тажрыйба топтоп, анан бул эркин коомго, эркин журналистикага чыгат да. Негизи эле ушу өзүңүз айтып атасыз, кызык баарына депчи, ким каржылайт, баары бир эркин журналист болсо деле булар бирөөгө көз каранды деген сөздөрдү угуп жүрөбүз да. Негизи эле ушуну ачыгыраак айтып койсузбу? Мисалы бул мен түшүнүп атам, бул абдан кызыктуу суроо. Баары муну уккусу келет. Кайсы бир лицо, кайсы бир чиновниктин фамилиясын көргүсү келет. Бул мындай бүгүнкү коомдогу аябай маанилүү суроолордон деп ойлойм. Анан эми бул фрилансер журналист үчүн абдан бул маанилүү. Анткени кичине чыкканыңда эле, атың чыгып баштаганда эле сага сонун кудалар келет да. Кайсы бир чиновниктер, министрлер, депутаттар, бизнесмендер өзүнүн мындайча айтканда жанагындай термин болуп калды го, шайкасы кылып алыш үчүнчү. Анан ушул учурда сыноолор келет көп. Чоң акчалар сунушталат, мисалы үчүн абдан чоң. Мисалы мен өзүм азыр эгерде ошол напсымды кое бергенде, мен ушул фрилансер журналисттердин эң байы мен болот элем да. Чоң акчаларды сунушташат, чоң убадаларды берип, чоң байлыкты эме кылышат. Анан эми бул журналистиканын кантип совестиңди сатасың да. Мен ушул нерсеге такыр жол бербейм. Жана ушул менин эң башкы миссиям, позициям десем болот. Ошол эле учурда каражат маселеси, ооба биз үй бүлөлүүбүз, ошол эле учурда аларды кармитип багышыбыз керек. Анан коомчулуктун ишин кылышыбыз керек. Ошондо көбүнө кызыктар болот да. Мисалы, чын айтайын, мен таксовать этем өзүм. Жумушту эртерээк бүтүп, мисалы үчүн такси кылып, эми бала чакамды багып турам да. Ошол эле учурда мен мисалы үчүн эми түштүккө болгон сапарларыбызда чынын айтабыз, биздин жол киребизди көтөрүп беришет. Чындыгында ошол көйгөйлүү тарап карап, биз маалыматты документтер менен таанышып чыгып, чындыгында муктаж бул адам укугу тебеленип аткан болсо, биздин жол расходубузду эми юристтерге башкалар келип төлөйт да. Ошондой жол расходубузду чыгарып берет. Анан биз келип учуп келип, маселесин тартып анан кетебиз да. Чын айтканда аны каржылаганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле учурда биз дайыма эле ушундай булардын, ушу тараптардын каржылоосун менен гана иш кылбайбыз.
кээ бир мисалы үчүн биздин техникаларды арендага алган жагдайлар болуп калат, башка дрондорду учурганга ушундай учурларда бизде финансылык муктаждык болгондо аны ачык эле айтып, ошол тарап бизде каржылап турат да. Анан эми биз акчанын артынан эле жатып алып же ошол бир гана финансылык кызыкчылык үчүн иш алып барбайбыз. Анткени финансылык кызыкчылык үчүн иш алып барганда бизди мынчалык эл берүүлөрүбүздү көрмөк эмес, бизге талап да болмок эмес да. Биз чындыгында коомчулуктун эми азыр эки үй бүлөсүндө аял менен күйөө сурушуп кетсе да бизге кайрылып ушундай окуялар бар да эми. Ушинтип атат, анан мына ушундай деп атат эми. Ооба, албетте алардын да көйгөйү, алардын дагы эң маанилүү суроосу. Бирок биз жалпылыкка кызыктар болгон тараптарды гана көтөрөбүз, жалпылыкка зыян келип аткан жагдайларды гана ачыктайбыз. Өзгөчө биздин багытыбыз азыр ушул юридикалык көз караш менен кетип атат. Биздин ушул мындай бир кызыкчылыктарыбыз, биздин мындай бир пикирлерибиз туура келген командабыз бар. Баарыбыз мына ушундай багытта адамдардын укуктарын үйрөтүп атабыз азыр. Элементардуу мына биздин энелерибиз өзгөчө мындай. Мына кече ушул Ош шаарынан көтөрдүк, төрөт үйүндөгү жагдайлар. Биздин келин кыздарыбыз өз укуктарын көбүнчө билбейт. Кайсыл учурда бекер экендигин, кайсы учурда акы төлөп. Мисалы үчүн ошол төрөттөгү аялдарыбыз таптакыр акча төлөбөйт. Төлөгөндөн кийин 10 жума бекер бардык ден соолугуна залакка келип аткан жагдайларда. Мына жаш балдарыбыздын укугун коргойбуз деп атабыз, баарыбыз балдардын укугун коргойбуз деп атабыз. Ошол балдардын укугун бүгүнкү күндө ушул медицина тармагында коргой албай атабыз да. 6 жашка чейин кайсы оорукана болбосун бекер. 9 жашка чейин 50% жеңилдик деген элементардуу эле нерселер. Ушул нерселерди биз көрсөтүп, талап кылып, дарыгерлерибизден ушул нерсени качан талап кылып баштаганда, мына коом өзү ойгонду, мына ушундай жагдайлар эми керектүү нерселер да буларчы коомчулукка. Мына ушундай көйгөйлөрдү көтөрүп атабыз.